Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Парижден жакшы жаңылык. Кыргызстандык балбан 60 кг салмак чембирдигинде грек-рим күрөшү боюнча Олимп оюндарына катышкан Жоламан Шаршенбеков расмий түрдө бул Олимпиада оюндарындагы Кыргызстандын капчыгына алгачкы коло медалды жазып берди. Беттеш тууралуу кененирээк алдыда биздин канал менен калып туруңуздар. Бүгүн 6 август күнү Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында спорттук күрөш түрлөрү боюнча финалдык беттештер башталды. 60 кг салмак ченинде күрөшкө мекендешибиз Жоламан Шаршенбеков кече күнү жарым финалдык беттеште япониялык Кеничиро Фумитага жеңилип, андан кийин коло медаль үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүн сактап калган. Бүгүн коло үчүн беттеште Иран Ислам Республикасынын өкүлү Мехди Мохсен Нежад аттуу спортчуга кез келди. Бул жолу эки балбандын ортосундагы беттеш дароо эле кыргыз балбанынын активдүү аракеттери менен башталды. Жана Жоламан алгачкы аракеттери менен активдүү иштеп, натыйжада калыс ата-андашына пассив берди. Жана партерден 2 упай иштеп табып, натыйжада 3-0 эсебинде алдыга чыкты. Биринчи бөлүк 3-0 болуп аяктады. Ал эми экинчи бөлүктө Иран Ислам Республикасынын балбаны активдүү кыймылдагандыгы үчүн кыргыз балбанын партерге койду. Жана 1 упайды ирандык спортчуга жазып берди. Бирок кыргызстандык балбан партерде өзүн мыкты көрсөтүп жакшы коргонду. Жана натыйжада эч кандай упай берген жок. Ошентип беттеш 3-1 эсебинде аяктап, Жоламан Шаршенбеков бул Олимпиада оюндарындагы алгачкы коло медальды капчыкка салды. Алдыда Мерим Жуманазарова алтын медаль алууга аракетин жасайт. Буйруса ал беттеште дагы жеңиш болот деген илгери үмүтүбүз бар. Бул беттешти сиздер кайдан көрүүнү билбей жатсаңыздар, анда биздин Алатау Спорт Telegram каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Аны табуу эң жеңил. Telegramга киресиздер, Алатау Спорт деп жазасыздар, жана кирип көрө бересиздер. Урматтуу достор, жакшы жаңылыктардан кезигели. Жоламанга жеңиш үчүн чоң рахмат. Буйруса жакшы жаңылыктардан саламдашканча.